99% anglizce, orusça, kırgızca yok. Gelecek sizlerdi geçirбейт. Урматтуу чакырылгандар, бул аталган мыйзам жөнөкөй көрүнгөнү менен абдан маанилүү. Бул биздин баш калаабыздын, Борбор шаарыбыздын жүзү. Буга мындай жеңил желпи мамиле кылууга болбойт. Мына бул жерде чакырылып келип отургандардын жооптору дагы, силердин иш аракеттериңер дагы такыр канааттандырбайт. Эгерде силер жакшы иштесеңер, өз милдетиңерди так аткарсаңыздар, бүгүнкү күндөй шаарыбыздын боталасы чыкмак эмес. Мынакей шаарды аралап көргүлөчү. Борбордук көчөлөрдөн баштап кичинекей көчөлөргө чейин бир дагы кыргызча реклама көрбөйсүң, жарнама. Дээрлик 99% орусча же англисче. Уят да ушул. Мына ушул жерде ички иштер министрлиги отурат. Монополияга каршы агенттик отурат. Эмне үчүн силер ушул мыйзам бузуулар менен сөзсүз эле жарандар кайрылышын күтүп отурасыздар? Эмне үчүн өзүңүздөр барып туруп ошонун бардыгын ал муногуну деп, оңдо муногуну деп туруп айтпайсыңар? Эмне үчүн? Силерде мекенчилдик сезим жок. Атуулдук парзыңарды аткарбайсыңар. Кызматтык тиешелүү функцияңарды жүргүзбөйсүңөр. Бул жерге келип жомок айтасыңар. Эгерде силер иштегенде азыркыдай бир жагымсыз көрүнүш болмок эмес. Бишкек шаарынын мэринин орун басары барсызбы? Кана Бишкек шаары? Сиз беракта караңыз. Биякта. Сиз шаардын башчысы экөөңүздөр аралап көргүлөчү. Мына эң башкы көчө, Чүй көчөсү менен Манас көчөсүн, Айтматов көчөсүн. Кайсы шаарда жүргөнүңүздү билбейсиз. Бишкекпи, Бишкек эмеспи? Бул Кыргызстандын борбору, борбор эмеспи, билбейсиңер. Эртең шаардын мэри экөөңөр аралагылачы чыгып туруп. Кайсы шаарда жүргөнүңөрдү эсиңер болбойт. 99% англисче, орусча, кыргызча жок. Биринчи чоң кыргызча жазылыш керек. Англисче, орусча мадемекте шапкасын илип алсын. Карабайсыңарбы мындай? Биринчи кыргызча жазылыш керек. Бадырайып, анан Коола дейби, Moola дейби барын жаза берсин. Кичинекей кылып туруп. Көзүңөрдү чоң ачып туруп барыңар иштешиңер керек. Түшүндүңөрбү? Анан жөн эле бул жерге келип жомок айтпай, мындай мамиле болбойт. Шаарда бир тротуарды же үйлөрдү сүргөндү билесиңер мыйзамсыз. Чуркап барып туруп, бирөөлөрдүн кызыкчылыктары менен. Эмне үчүн өзүңөр билип туруп, ушул рекламаларды, жарнамаларды оңдобойсуңар? Бул абдан уят силерге. Шаар жетекчилигине уят. Нол жерде отурган бардык мамлекеттик орган жетекчилерине уят силерге. Эгерде ушундай боло турган болсоңор, келечек силерди кечирбейт. Бул мыйзамга мындай олуттуу астедил мамиле жасагыла. Жөндөн жөн эле келип туруп бул жерде мындай болуп атат, тиңдей болуп атат деп кагаз жүзүндө бир нерселерди окубастан, жүрөгүңөр менен, мекенчилдик сезим менен кызмат кылгыла. Башкага иштебесиңер да улуттун жүзү үчүн, Борбор шаардын жүзү үчүн, кыргыз эл үчүн иштегиле. Уят. Рахмат.